диагностической цели бизге көбүнчө баягы профосмотр. Дарыгерлердин айтымында учур талабына ылайык техникалык каражаттарды көп колдонуу адамдардын нерв клеткаларына таасир берип, көптөгөн баш ооруларынын пайда болуусуна алып келүүдө. Буга мисал катары инсандардын стресс, депрессияга кабылып жатканын айтууга болот. Бул оору адатта жөнөкөй көрүнгөнү менен оор дарт. Мындай көңүл чөгүүгө дуушар болгон адамдардын иммунитети начарлап, чарчап чалыгып, уйкусу качып, күтүлбөгөн ооруларга чалдыгышат. Азыр акыркы учурда эмнегедир бизде мындай психикалык оорулар көп кездешип жатат да. Баягы эч нерсе менен ооруган эмес, эч кандай болгон эмес, бирок внезапно мындай орусча айтканда баягы раздражительность, вспыльчивость да, и уйкусу начар болуп атат. Азыр ошол себептер менен көп келишет. Мен буну айтканым, азыр бизде бар жок эле мындай технология менен байланышып кетип атат. Жумушубузда деле компьютер, бүт жумушубуз телефон аркылуу, компьютер аркылуу болуп атат. Ошондуктан баягы телефондун, компьютердин терс зыяны көп болгондуктан ошого байланыштуу моюну ооруган, баш айланган, эске тутуусу начар болгон адамдар көп болуп, азыр көбүнчө ошол оорулар менен көп кездешип атат, кайрылган адамдар. Нерв клеткалары көпчүлүк учурда адам катуу чарчаганда же күтүлбөгөн жерден стресске кабылганда чаңыла баштайт. Андай кезде адамдын башы айланып, ооруп, организмдин иштөө функциясы начарлап кетет. Эгер мындай абал көпкө созулса, оор жагдайга алып келүүсү мүмкүн. Адистер мына ушул себептүү да дароо ооруканага кайрылып, текшерүүдөн өтүү керек экендигин, бүгүнкү күндө техниканын өнүгүшү менен дартты так жана дааны аныктап берүүчү медициналык аппараттар иштелип чыкканын белгилешет. Бул аппаратта түшүү үчүн өтө көрсөткүчтөрү өтө көп. Мисал үчүн кайсы ооруларда бул аппаратка биз бейтаптарды түшүрөбүз. Баш ооруганда, баш айланганда, эске тутуусу начар, уйкусу начар, талма оорусу, Паркинсон оорусу, анан баш мээ жаракаттан кийинки оорулар. Адистин айтымында бул аппараттын жардамында бардык курактагы инсандардын абалын текшерүүгө болот. Мисалы жаш балдардагы аутизм, даун жана башка оорулар аныкталат. Ага кошо бул жабдык өнөкөт ооруларын жакшыртуу жолунда да колдонулат. Мисал үчүн талма менен ооругандар. Талма бул өтө оор оору. Бир курс лечениядан кийин ал оору сразу калып кетпейт. Талманын биз дарысын биздин бейтаптар өмүр боюнча же болбосо жок дегенде 5 жыл ичет. Ошо талма азайып атабы, көбөйүп атабы, биз берген дарылар жардам берип атабы, ошону биз ушул аппараттын негизинде билип алсак болот. Талма дарысын ичти, 3 айдан кийин кайра бизге келди, биз башын тартып, ошо эски сүрөтү менен салыштырабыз. Талманын белгилери азайдыбы же ошо ойдон калды же наоборот көбөйүп кеттиби. Ошого карап биз анын дальнейший тактику лечения определять этебиз да. Мисалы үчүн ошо дарынын дозасын азайтабызбы, көбөйтөбүзбү же ошо ойдон эле сактайбызбы. Анан талманын белгилери жоголгондон кийин биз талмага каршы дарыларды тотсок болот. Адамдын нерв клеткалары организмдин негизги бөлүгү болуп эсептелет. Эгер анын иштөөсү начарласа, бардык дене бөлүктөрүнө өз таасирин тийгизет. Мына ошондуктан дарыгерлер көп стресске кабылбай, баш ооруларынан оолак болуу керек экендигин эскертишет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.